Экономика жана финанс министрлигинин алдындагы мамлекеттик бажы кызматынын Түштүк Батыш бажысынын башчысы Нурбек Айтмаматов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан камакка алынды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалыматына ылайык, Түштүк Батыш бажысынын башчысы Айтмаматовдун мыйзамсыз байыганы аныкталып, 323-берене мыйзамсыз байуу боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Айтмаматовдун өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынан пайдаланып, Түштүк Батыш бажысындагы товарларды туура эмес декларациялоо үчүн коррупциялык схемаларды түзүп алган. Атап айтканда, болжол менен 4 миллион 500 миң АКШ долларына бааланган 30дан ашык элиталык батир, 1 миллион АКШ долларга бааланган 10дан ашык унаа каражаттары мыйзамдаштырылган. Ошол эле учурда көмүскө кирешенин бир бөлүгү СК жана РК курулуш компаниясы аркылуу мыйзамдаштырылып, бирок негизги акциялары Айтмаматовго таандык болгон деп жазылат маалыматта.